Америкалык окумуштуулар ушундай издеп чыгыптыр. Акылдуу адамдар кайсы айда төрөлөт? Акылдуу адамдар кайсы айда төрөлөт? Деп изилдеп келип сентябрь айда төрөлгөн жаш балдар акылдуу болушат экен, мектепте жакшы окушат экен, жашоодон өз ордун эртерээк табышат экен. Ушундай экен. Пайгамбарыбыз жаз жадырап, бары жок гүлдөп, актанып, жаштанып келип жаткан эрте таңда төрөлгөн. Айтайын деген маселе урматтуу мусулман бир тууганым, кимдин кайсы учурда төрөлгөнү, кайсы айда, кайсы күндө төрөлгөнү маанилүү эмес. Акылга дагы байланыштуу эмес. Кээ бирөөлөр Мухаммад деген оорат экен, ушунун аркасынан бул иши жүрүшпөйт, башка болбойт. Ар кандай шылтоолорду айтат. Бирок бул андай эмес, урматтуу мусулман бир тууган. Акылдагы нерсе, бардык нерселер өзүңдүн жалгыз гана аракетиңе байланыштуу. Бүгүн зээним начар, акылым, памятим начар деп бал жешет. Акылым күчөтсөм, зээним күчөтсөм, памятим кантип күчөтсөм болот деп ар кандай тренингдерге, бир нерселерге окушат. Дагы бир нерселерди кылышат. Менден көп сурашат, не кылыш керек? Акылым, зээним начар, бал жедим, дагы бир нерсе жаңак жедим. Не кылсам болот? Не кылышым керек? Андай мындай дейт. Аны жепсин, муну жепсин. Китеп жедиңби? Канча китепти жедиң? Китеп окуй элекмин дейт. Окуса бир 4-5 китеп окуган. Памятиңдин жакшы болушунун сыры жалгыз эле ал окуш керек, жалкоолук кылбаш керек. Эң жакшы зээнди ачыштын жолу да китеп окуш. Китеп ушундай нерсе, урматтуу мусулман бир тууганым, китепти ачканың сайын сен ача берет. Китеп өзгөртпөйт эмес, өзгөрөт. Китептагы отун эде, ошол китепти окушуп адамдар отундан китеп жасаса болот экендигин билип, китеп чыгарышты башташты. Колуңдагы китепти кара, ал дагы бир күн отун эле дейт ошончо. Урматтуу мусулман бир туугандарым, илимге маани беришибиз керек. Илим, билимге маани беришибиз керек. Бүгүн канчалаган караңгычылыктар, канчалаган түйүштөр, маселелер, проблемалардын бардыгы бар экендиги биздин илимсиздигибизге келип такалат. Окуганыбыздагы учурубузга келип такалат. Бул жашоодо бардык адам бактылуу болушка татыктуу. Эгер ал бактысыз болсо, өзүнөн көрсүн. Убагында оку деди, окуган эмес, бактысыз болдубу, ал өзүнөн көрсүн. Убагында ке англис тили үйрөнгүн, сага пайда болот, келечегиңде пайда болот, эртең өлкөнү башкарасың сен деген учурда сабакка катышпай папкасын алып мектептен качып кетти ал бала, ал өзү күнөөлүү ошого. Мына балам ушу ишти кылсаң береке табасың деп атасы айткан учурда кылбадыбы, ал өзүнөн көрсүн. Бактысыз болушка ал татыктуу себеби. Отко айдасаң, башка жерге качат ал. Ооба, урматтуу мусулман бир тууганым, илимге маани беришибиз керек. Балымдардын даанышман аталардан бирөөсү бир кыз бир баласын шарда окутат экен. Бирок акча жөнөткөн учурда кызына көбүрөөк акча жөнөтүп, баласына кичине азыраак акча жөнөтөт экен. Мунун сырын, себебин сурашканда кыз бала жоктуктан бузулат, уул бала токтуктан бузулат дейт. Бүгүн шаарда студенттер кечеси күндүзү айырмасы жок. Негизи күндүн айырмасы жок аларга. Сумкасы бир кичинекей, анын ичинде канча китеп бар, китеп батпайт дегеле ага. Жөн эле барып келишет. Диплом үчүн окуу бул эшектин иши. Диплом үчүн 5 жыл саңдыраңдап жүрүш бул акмактын иши. Урматтуу мусулман бир тууганым, көз ачыш керек. Бирок менен эки коёндат. Эгер чында мамлекет дипломду дагы өзүң дагы каалап атасың, оку. Чында оку, аракет кыл. Результатты көрсөт сен. Бирок диплом эле үчүн окуш бул акмактын иши.
Аларды 5 жыл сүдүрөп, бияка акчасын алып жүргөн мугалимдер акыретте жооп берет. Урматтуу мусулман бир тууганым, бардык караңгычылыктар илимсиздикке келип такалат, алардын чечилиш жолу дагы илимге келип такалат. Качан илимди болобуз, качан окуйбуз? Сен бүгүн автошколаларда праволарды жөн эле акчага сатып атат. Сен право сатып аткан жоксуң, сен өмүр сатып жатасың. Жолдо канчалаган кырсыктар болуп атат. Кыргыздар ушундай экен, арабтар төөгө жакын, төөнүн этин жешет, төөгө кыргыздар айгырды союшат, айгырды жейт, айгырды кымызын ичет экен дагы, машинадагы айгыр чайдайт экен, миңге басат. Туркияда, башка өлкөлөрдө авария көрбөйсүң. Миңдеген километр жүрсөң да авария жок да. Кыргызстанда советскийден бурулганда бисмилла дегенде эле 2-3 авария болуп турган болот. Сен өмүр сатып жатасың. Праванын бир кагаз бул, жөн эле кагаз бул. Мамлекет бекитип койгон жөнөкөй бир кагаз. Кагаздын күчү мамлекет бекиткендиги үчүн эле бар ал. Осы жөнөкөй кагаз. Бирок сен өмүр сатып жатасың. Өмүр менен ойношма. Балага билим, тарбияны бер. Ушуну кээ бир көзөмөлдөөчү күчтөр дагы көзөмөлдөш керек. Кайсыл жерде туура эмес иштер болуп атат, буларды дагы караш керек. Урматтуу мусулман бир туугандарым, окуш керек. Билимди алыш керек.